Abdülcabbarova ailesi, Boşağı'nın profesör hukuku Bozorov Emar, Boşağı'nın Kanakkaya olan profesör. Gelecekte ümitli çoğulasın canlıdan sizlerde yaşlar bilen joluguşu men üçün dağı jagımdуу ekенин ayta keteyин. Eң aldı barыңızдарда келечектин пайдалуу түртөөчү билим уясын ийгиликтүү бүтүрүп чыгышыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Силер акыл айга билим көпкө жеткирет деген акыл сөздү көкүрөгүнө бекемдип, gelecekte bilim menen gana koğumda özü doğru tavarыңарды аңдап bilip, muğalimden bergen bilimin beyge uyutu oldurup, natijada жалпы республикалық тестілеуден дағы мықты жиынтыққа жетішіп жатасыздар. Мындан улам біз бүгін алтын сертификат иелерinin ийгиликтерин белгилөө менен билимдин, билимге умтулуудағы эмгектин маанилүүлүгүн даңазалап, мектеп окуучуларынын демине дем кошолуп, келечекке багыт алуусуна жол көрсөтөлү деп çoğul oldurabız. Mınakey bu yıl өлkө boyunca жалпы республикалық тестилөөгө 50.740 бүтүрүүчү катышты. Дээрлик 1000'din biri болуп, 58 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болуп олтурасыздар. Мында эң жогорку бал алган Аминат Гардаева, Максат Оморов, Элнура Эркинбекова сындуу окуучуларыбызды өзгөчө белгилеп келип турат. Bular менен ош араңарда өлкөбүздүн бардык булуңгурчунан, Бишкек шаарынан, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Талас жана Баткен аймактарынан келген алтын сертификат ээлери дагы олтурасыздар. Эремгеген жер жебейт деген макалсыңары көз майын коротуп, талбай окуп, катуу даярдыгыңардын акыбети ушинтип кайта баштады десек болот. Албетте силердин ийгилигиңер бул турмуш жолундагы жетишкендиктериңердин башатыгына. Бирок башаты дегенибиз менен бүгүнкү ийгилигиңер өмүр жолуңарда туура жол табууга шамчырак болуп берери турган иш. Жакшы тилек жарымыбыз дейт элибиз. Анын сыңарындай силердин бул ийгилигиңер мындан аркы байсалдуу жолуңарды улай турган, көзүңөрдү ачып, дүйнө таанымыңарды кеңейте турган, ата-энеңердин жана мекендин үмүтүн актай турган инсан болуп калыптанышыңарды шарттай турган ачкыч боло берсин деп тилек кылам. Кымбаттуу мекендештер, бүгүнкү ийгиликтин шарапаты менен бүтүрүүчүлөрүбүздү мындай натыйжага жеткирген тараптарга, окуучуларыбыздын ата-энелерине, окуткан мугалимдерине ыраазычылыгымды билдире кетейин. Бул жылкы жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгын байкасаңыздар керек, эң жогорку балл 234 балга чыкты. Демек, өлкөбүздө жыл өткөн сайын балдардын терең билим алышына катуу көңүл бурула баштады десек болот. Башкача айтканда, жыл өткөн сайын ата-энелер балдардын билим алуусуна инвестиция салуунун артыкчылыктарын аңдап түшүнө баштаганы мени абдан кубандырат. Ата-энелер балдарынын келечегин бир эле билим берүү мекемелерине түртө салбай, өздөрү да киришип, үйдөн катуу көзөмөлдөп, ар тараптан колдоо алып жатышканын бүтүндөй бир өлкөнүн келечеги үчүн кам көргөн нукура атуулук аракет катары эсептөөгө болот. Ошол менен бирге жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгында мыкты деп табылган балдарыбыздын ийгилиги албетте мектептердин, билим берүү мекемелеринин аракеттеринин аркасында жаралып жатат. Мындай түмөн түйшүктүү мээнетти эч ким талаша албайт. Тестилөөдө эң мыкты балл алган окуучулардын мектептери жалпы республика аймагындагы билим берүүнүн көрсөткүчү болбош керек. Бирок мыкты ийгиликтерди жараткан, орто балл алган балдар боюнча мониторинг, анализ кылганда деле дал ушул мектептер алдыга өсүп чыгаарына менин эч шегим жок. Анын үстүндө коомчулуктун пикирлерин эске алганыбызда деле дал ушул номер 12, номер 24, 61, 67, 70 жана башка мектептерде билим сапаты жогору экени, балдардын ушул мектептерде окутсам экен деген ата-энелердин арзуу тилеги арбын экенин билем. Ал эми бул жалпы республикалык тестилөө системасы өлкөбүзгө киргени биринчиликти колдон чыгарбай, эң жогорку балды камсыз кылып келаткандардын 90% сапат билим берүү мекемелеринен билим алган балдар экенин ар жылкы жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы тастыктап келет. Муну акыйкаттык үчүн айтып коюшубуз керек. Алыс барбай эле быйылкы жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгын алсак, 58 окуучунун
13'ü dal uşul bilim berүү mekemesini bitirgenler eкен. Men бұл жерде bir гана жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыктары боюнча айтып жатам. Болбосо ар кайсы предметтер, айрыкча азыркы учурда өтө орчундуу болуп турган STEM багытындагы предметтер боюнча эл аралык олимпиадаларда дагы дал ушул сапаттын окуучулары байгелүү орундарды багындырып келе жатышканын угуп сыймыктап калам. Мен булардын баарын жөн жерден айтып жаткан жерим жок. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, өлкө боюнча кесипкөй адистердин, кесипкөй кадрлардын тартыштыгы бар экени баарыбызга жакшы маалым. Бул үчүн мектептерден, билим берүү мекемелеринен билим пайдуу алым бекемдиктеп, андан ары жогорку окуу жайларды ийгиликтүү бүтүргөн билимдүү жаштардын аргын болушу талап кылынууда. Мындан улам мамлекет эл үмүтү стипендиясын уюштурганбыз. Жогорку окуу жайларын бүтүрүп, билимин андан ары чет өлкөлүк атактуу университеттерде улантам деген таланттуу жаштарыбызды моралдык, материалдык жактан колдоп келе жатабыз. Мындан ары дагы колдой беребиз. Мен бүгүнкү аталган сертификат ээлеринин таптаган мектептерге, алардын эмгек жамааттарына чын билимден ыраазычылыгымды дагы билдире кетейин. Түмөн түйшүккө карабай, өлкөнүн келечек муунун даярдап чыгууда көп мээнет жумшаган ага эжелерибиздин эмгегин баалабай да, барктабай да коюуга мүмкүн эмес. Акыбызда жок. Билим берүү мамлекеттик саясаттын эң жогорку мааниге ээ болгон тармагы. Кыргызстандын ар бир жараны терең билим алуусу зарыл. Мектеп жашында терең билим алуу менен бирге эне тилин, баба наркын жакшы билген, ата тарбиясы менен эне адебин көргөн балдарыбыз көп болушу керек. Ошондо коомубузда мекенчи жаштарыбыз арбайт. Ал эми мекенчи жаштарыбыз болсо өз өлкөсүн өнүктүрүүнүн түрдүү жолдорун издешет жана көздөгөн максаттарына жете билишет. Ошондо коомубуз өнүгөт, маданиятыбыз өсөт, мамлекетибиз дагы алдыга жылат. Урматтуу алтын сертификат ээлери, азыркы кезде Кыргызстаныбыз өнүгүү жолуна аяк басты. Бул учур өтө маанилүү, өтө жооптуу учур. Дал ушул этапта талпынып, камтын басып келаткан мамлекетибизди андан ары жетелеп кетүүдө чыныгы кесипкөй кадрлардын ролу абдан чоң. Мына ошондуктан биз силерди Кыргызстандын келечеги катары көрөбүз. Силердин ата мекениңер жалпы журтуңар көптү үмүттөнөт. Элибиздин үмүт тилегин актайт деп мен силерге бекем ишенем. Мындан аркы жолуңар байсалдуу болсун, багыңар ачылсын. Ак жол силерге, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Я готовилась, начиная с сентября, в скул-клабе и полностью до самого ОРТ. Я надеялась просто на самый минимальный балл, необходимый для золотого сертификата. Готовилась именно к нему. Но вот что я буду прям первой в стране, я точно не ожидала. Но целью изначально было получить золотой сертификат. Ну, многие в меня верили, потому что в школе я была отличницей и как бы ожидали, можно сказать, от меня. Но когда узнали, что я прям первая, все очень обрадовались, поздравляли, и в школе тоже, и знакомые, друзья, в семье все очень обрадовались. Жерде да 232 балга ээ болдум. Ошону менен кыргыз класстар арасында биринчи орун алдым. Негизи жерде кыйын болгон жок. Бирок кыйын болгон жок дегенде деле даярдандык да ошого деле жеңил болду. Анан эмнеге бизге даярданууда эч кандай кыйынчылыктар анча деле сезилген жок, себеби сапат түзүп берген, сапат мекемеси түзүп берген шарттар, сапаттагы мугалимдердин жардамы өтө жакшы таасир тийгизет. Окуу жай Ала Ата университетин тандадым. Факультет педагогика, мугалим болоюн деп чечтим. Эмне үчүн мугалимдик кесип? Бул мен өзүм жеке оюм. Жаңы жаш муундарга билим бере билүү жана алар тарбиялай билүү бул адамга негизинен өтө маанилүү болгон жөндөм деп ойлойм. То есть педагогика бул кесипти качан тандадыңыз өзүңүз? Качан оюңузга келди мугалим болом деген? Ушул жылы келди 11 класста. Ага чейин да көпкө ойлонуп, ар кайсы тараптарды ойлонуштуруп, карап көрүп, мага туура келери